Достор салам, бүгін біз Аралбек Кутманалиев атындағы күреш залының алдында тұрабыз. Бұл жерде бүгін Талас облысы бойынша ошо өспүрүмдөр арасында республикаға бара турган балдарды тандоо туру болуп аткан экен. Анан ошол жерден да видео тартып коелу деп келип калдык. Эркул агай менин жанымда турат. Агай айтып берсеңиз, мына бүгүнкү спорт мектебинде канча адам эмгектенет, анан агай ушул кандай балдар жетишкендер жетишип атат, анан облустук турнир дагы бүгүн Айтматов районунда өтүп аткан дагы бул жакшы саамалык, ошолорго токтолуп айтып берип койсоңуз көрүүчүлөргө. Саламатсыңарбы урматтуу көрүүчүлөр. Мына биздин Айтматов районунун жаш өспүрүмдөр спорт мектебинде 30 тренер машыгат спорттун 8 түрүнөн. Анан эми бүгүнкү турнир жөнүндө айтып кете турган болсок, областтын сборунун түптөп атат. Бизде азыр мынакей федерация түзүлүп, аябай алгылыктуу иштер жүрүп атат. Бүгүнкү өтүп аткан мелдешке областтын мыктылары келип катышып атат деп ойлойм. Анткени буларга аябай жакшы стимул болот да. Мына азыр ушул жерден уткан балдар сборный команда Талас болуп, Кыргызстандын биринчилигинде Талас областынын намысын коргой турган балдар. Мен ойлойм, ушул балдар ушул жерден жакшы ийгилик көрсөтүп, анан эмки сбордон кийин Кыргызстандын биринчилигинде биздин Талас областынын намысын коргоп берет деп ойлоп атабыз да. Анан ошого мынакей тренерлерди өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бүттүгү өздөрүнүн мыкты балдарын алып келип, азыр күч сынашып атат. Азыр финалдар жакындап калды. Биринчи местаны алган балдарды баягы талдап команданы топтойбуз. Федерациянын жетекчилигине, федерациянын уюштурган балдарына биз терең ыраазычылык билдиребиз тренерлердин атынан. Чоң рахмат достор, мынакей агай жакшы каалоо тилегин айтып өттү. Мыктыны мыкты десеңиз да агай. Кырсыктан тыш өтсүн. Кудай буйруса, анткени мындай алгылыктуу иш жаңы жүрүп атат да, башталышы бул. Мен ойлойм, бүт болгон областтын тренерлери ушул агайларды федерацияны колдоп кетебиз. Кудай буйруса иштерине ийгилик. Рахмат, чоң рахмат. Мына достор, бул жакта күрөш аябай сонун болуп атат. Аралбек Кутманалиев атындагы ошол күрөш залдан баарыңарга салам жолдойбуз. Таластагы эң мыкты делген жаш балбандардын баардыгы ушул жерде. Ар бир бестен бир эле бала утуп, ошол областтын намысын республикада коргойт экен достор. Бүгүн Талас областындагы тандоо туру өтүп атыр. Буйруза мелдеш жогорку деңгээлде өтүп атыр. Кудай буйруза. Балдардын шыктануусу жакшы. Агайларга рахмат, ушундай алып дайындап келген. Биз Талас шаарынан келдик элек. Бүгүн балабызды тап келгенбиз, балабызга байлайт этип келгенбиз. Күрөш аябай жакшы болду. Кызыктуу болду, аябай сонун болуп атат, буйруса жакшы. Орун келештиби? Биринчини алды, Кудай буйруса. Эми республикага чыгып турбайбы? Ошондой болуп атат го. Ийгилик каалап коюңуз. Ийгилик каалайм, Алла Таала берекесин берсин, жакшылыктарды берсин. Жакшы. Келечекте чемпион болсун, Кудай буйруса. Кыргызстан иштерине да токтолуп коебуз. Кандай уюштуруш иштери? жакшы, баары жакшы болду, Кудайга шүгүр. Сонун. Жакшы бар. Аруке деген ошо биздин чемпионка кызыбыздын үкөзү болот экен. Анан баяман бүгүн мынакей мелдеште 48 килограмм салмакта жеңүүчү болду. Жеңил эле болду күрөш. Бала менен күрөштүң. 3 бала менен күрөштүм. Азиянын чемпиону болгум келет. Олимпиаданын чемпиону болгуң келет да буюрса. Эниз агайыма рахмат. Ошолорго рахмат айтып коебуз. Атама апама рахмат. Буюрса чемпион бала. Жакшы жетишкендерге жетишип барат. Мен атым Сыргак. Бул видеону ошо Сыргак Болотбек деген YouTube каналдан көрсөң болот, а. Эмкиде дагы бир видео ушинтип тартабызга ошондо көп сүйлөгөнгө аракет кыла. Негизи спортсмендер аз сүйлөйт да, бирок
иш менен көрсөтүшөт да. Сөз менен иш менен көрсөткөндөр спортчулар болушат. Все, ийгилик, жакшы буюрса. Давай. Айтсаңыз бүгүнкү күндө мына ушул эркин күрөш, грек-рим күрөштөрү боюнча кандай иштер болуп атат? Анан алдыда пландарыңыздар кандай жетишкендиктер болуп атат, ошолорго токтолуп койсоңуз. Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Биздин атыбыз Батыржанов Сулунбек Нурбекович, ушу Талас областында эркин күрөш, грек-рим күрөш боюнча федерациянын жетектейбиз. Ошол келечекте Кудай буйруса ушу Талас областындагы жаштардын өнүгүп өсүшүнө, ушу спортко тартуу максатында ушу жаш балдарды бири-бирине ушу областтык деңгээлде, республикалык деңгээлде, ушу дүйнөлүк деңгээлде ынтымакка чакырып жаш балдарды өстүрүү максатында ушул турнирлер өтүп жатат. Бүгүнкү турнир ушу 16-14 март 2025 жылы ошо жаштар лигасы, Кыргыз Республикасынын жаштар лигасы болот. Ошол лигага бул жерде тандоо болуп атат. Ушул жерден уткан чемпиондор барып ошо лигада командный болуп күрөшөт. Талас областынан 11 жаштагылар, 14 жаштагылар барып Талас областынын атынан күрөшөт. Жакшы агай, иштериңиздерге ийгиликтер каалайбыз. Биз дагы мынакей Зулумбек агайдан мына кыскача кылып, ой пикирин алып, сиздерге бөлүшкөнгө аракет кылдык. Мындан ары дагы ошол федерациянын ишмердүүлүгү боюнча биздин баракчалардан таанышып, көрүп турсаңыздар болот агай. Иштериңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Чоң жетишкендиктерди ушул биздин жаш өспүрүмдөр өлкөнүн намысын чет өлкөдө коргой турган жаштар чыга берсин деп тилек кылабыз. Чоң рахмат.